Бизде эфир башталып калыптыр, урмат. Бардыгы телефонда турушат. Это работа. Ооба да. Биз деген онлайн энелербиз да, которые Онлайн акча тапкан, Контент мейкер, иштегендер. opinion maker, influencer, блогер. Алышкы алып кет. Азыр Бекзада тууралуу айтып атасыңарбы? Мен мындай СМС жазып салгам. Кыскасы дал ушул Телефонду көчө алып коюш инсандардын керек. баардыгы бүгүн бизде мейманда. Анан эң башкысы жаратман анан жаркын ойлорду жалпыга жайылткан блогер кыздар, айымдар бүгүн студиябыздын меймандары. Мериша, Бекзада Жолборс жана көрсөтүүнүн дагы бир улуттуу барандуу алып баруучусу Айзада Жамгырчиева. Биз ойдо подкастын баштайбыз. Саламатсыздарбы? Ооба, эң башкысын унутуп калдыңыз. Энелер. Энелер. Карасаңыз, эне дагы болот, коомдук ишке дагы аралашат, бардык тармакка жетишет, өзүнүн ой пикири менен дагы бөлүшөт. Мындай бир эле учурда көп тармакка жетишүү өтө сый урматка татыктуу деп билем. Сиз биринчи суроо берем деп менден сурандыңыз эле, сурооңузду берсеңиз болот. Макул. Негизи көп аудиториясы көп адамдардын көп жоопкерчилиги бар, бирок муну баары эле сезе беришпейт. Себеп дегенде бизде коомдо ыйлагандын көз жаман, айткандын оозу жаман болуп, жаман нерселерди айтпаш керек, негатив айтпаш керек, позитив, жыргал, ха-ха-хи-хи болуп жүрүшкенди көбүрөөк жактырат. Мынакей айрыкча Мериша, сиз блогерлер келгиле, мындай коомдо болуп аткан окуяларга кайдыгер карабайлы, кайдыгерлик бул туура эмес деп мындай чакырык жасаганыңарды билем. Негизи блогер кандай жоопкерчиликке алып жүрөт, анан кийин кандай баалуулуктарды бериши керек, эмне үчүн бериш керек, бул эмне үчүн маанилүү? Биринчиден саламатчылык. Мен аябай кубанычтамын сиздердин подкастыңарга келгенге. Анткени көп орусча подкасттарга конокко барам. Бул менин экинчи кыргызча тилиндеги подкастым. Ошондуктан комментарийге жаман сөздөр жазбагылачы, мен аябай аракет кылып атам. Мен көрүп чыктым подкастыңызды, бирок сонун эле экен. Анан Бекзаданы көргөндө кубанычтамын. Бекзада экөөбүздүн экинчи подкастыбыз. Биринчи бир 4 жыл мурун радиодо бирге Марал радиосунда болгон болчубуз. Ошондуктан силер айтып калдыңар, Бекзада экөөңөр биргеликте болосуңар деп. Анан мен окей, в паре, мы с Тамарой ходим парой. Анан Урмат, сенин сурооңо, Человек-паук деген тасмада бир сөз бар, чем больше силы, тем больше ответственности. Анан ошо сен канчалык подписчигиң бар, канчалык сени көргөн адамдар бар, ошолорго кандай десем, позитивдүү контенттен башка поучительный контентти бериш керек. Азыркы убакта ушу баарыбыз эле телефондо отурабыз. Баарыбыз эле Instagram, Facebook, TikTokто отурабыз. Анан 90% контент, мен бул мусор контент деп коем да, анткени эч кандай пайдасы жок контент. Көбүсү бул эгерде бир жаман проблемаң бирдеңке болуп калса, биз телефонду алабыз, бир смешной рилстерди көрүп коебуз, тамаша рилстерди көрүп коебуз, болду, ошо менен мындай карасаң вактың да өтүп кетет, эчтеке да кылган жоксуң. Анан ошондуктан өзүмдүн блогум аркылуу, Бекзадада ошондой башка да жакшы энелер, блогерлер бар. Тамашадан башка, анан жөн эле мен бүгүн турдум, чай ичтим, мындай сон кофем бар экен, эстетическое утро, анан бийлеп атам, тигинтип атамдан карабастан, өзүнүн жакшы кам көргөн адамдардан болгула, өзүңөрдү өзүңөр мотивация кылгыла, китеп окугула, спорт менен алек болгула деп ошондой бир өзүмдүн бир миссиям бар менин Instagram баракчамда. Анан экөөбүз камераларды уюштуруп атканча экөөбүз сүйлөшүп калдык. Азыркы убакта мен билбейм бул подкаст качан чыгат. Балким бир жумадан кийин, 2 айдан кийин чыгат. 2 жума вообще чыкпайбы. Чыгат. Бирок айткым келет, азыркы убакта биздин обществодо, биздин коомдо бир острый бир вопрос турат. Бул деген бытовое насилие. Азыркы убакта 90% үй бүлөлөрдө физическое деп айта албайм, бирок моральное, психологическое насилие бар. Анан биз деле көрүп атабыз, телефонду ачсаң, бүт новостной порталдарда айтып калат: изнасилование, убийство, избиение. Анан кечээ эле айткан болчумун өзүм Instagram баракчамда. Биз аялдар айта беребиз, сүйлөй беребиз, мына бизди уруп атат, бизди тигинтип атат, насилие болуп атат, кыздар бирибизди колдойлу.
бирок билбейм эмнедегир эркек блогерлер бул тарапка көп маани бербейби же көргүсү келбейби же алар ойлойбу мен андай адам эмесмин, анан Мага тиешеси жок, мен андай эмесмин, анан моя хата с краю деген орусча бир сөз бар, эмне болсоңор боло бер эле, кыла бер эле, мен деген биякта туруп турам, мен проблеманы көрбөйм. Жок, эгерде сенде 10 000 подписчик болсо, даже 1000 подписчик болсо дагы сүйлө алар менен, айт, мындай болбойт. Эркек аял затына кол көтөрбөш керек. Анан мен баракчамда мен көп айтам да, бири бириңер менен сүйлөшкөндү үйрөнгүлө. Эмне болбосо дагы отургула да учитесь разговаривать с друг с другом. Анткени биздин да ата энебиз, биздин апалар, аталар аны үйрөткөн жок. Бирден кетсе, болдучу тияка бар. Бир бүтпөйтүн бир тияк бар да, тияк бияк бар, тиги комнатага бар, сен аны билбейсиң, түшүнбөйсүң, анан ошондуктан бизде коммуникация жагынан көп пробелдер бар. Ошо мен сенин сурооңду тез жакка Жок, эң сонун. Бул жака кайтып келебиз сөзсүз түрдө коммуникация боюнча. Мен Канке Эрмекович жөнүндө сурагым келип атат. Макул. Канке айым кандай, кимге таштадыңыз, айтыңызчы, негизи аз эле болду го. Саламатсыздарбы? Учурашып кетейин. Канке азыр кайнатамын, кайненем менен. Мен эң жакшы доверять эткен десем болобу. Няняларыбыз, атам апамдар карап калышты. Эмгиси коюп эле жөнөдүм силерге. Ошондуктан көп убактым жок. Ошол себептен Меришаны дагы батыраак суроолоруңарды бербе да биз кетип турбуз. Меришаны дагы жана башында урушуп атканым ошолчу да. Жок, на самом деле буюрса жакшы. Чоңоюп калдык. Сонун. Эң жакшы. Негизи аң сезимдүүлүк жөнүндө, мисалы сиздин дагы Instagram баракчаңыздан көп көрөбүз. Соңку социалдык видеоролигиңизди көрдүм. Бул кимдин идеясы? Сиз өзүңүз баягы ким түрткү болду? Абдан жактым. Негизи Мериша жана башында айтып кеткендей эле, Instagram бул жоопкерчиликтүү иш деп дагы айтам да. Бул баягы көбү айтып кетишет го, мисалы мен Инстаграмды развлекательный контент эле киргизем, же болбосо бир нерсе реклама кылсам дагы подписчиктин өзүнүн мээси бар да, алса алат, салса салат, акчасын мисалы колдонсо колдонот деген жок. Бирок бул жака мен көп кошулбайт элем, анткени сен ошону өзүңдүн баракчаңа транслировать этип атсаң, сага ишеним да. Сен блогер болгондуктан сага 100% ишеним болот. Анан ошондуктан сен жоопкерчиликтүүсүң да. Эмне болбосун, бул косметика болобу же балким услуга болобу, тамак аш болобу, анан финансовый пирамида болобу деп. Ошону айтайын деп атам да. Ошондой нерселерди көбүрөөк реклама кылбай эле, вообще кылбай эле койсо деп сунуш берет элем өзүм коллег блогерлеримечи. Көрүп калганда деп калам да бир азчы, анткени бул дагы болсо туура эмес көрүнүш деп ойлойм. Анан жанагы азыр эле айтып кеткендей бытовое насилие боюнча мени дагы көп келиндер көрөт да. Менин аудиториям 92% аял кишилер, 8% эркектер экен. Анан көбүнчө региондон да көрүшөт, келиндер көрүшөт. Анан ошол көп бытовое насилиеге чалгандар дагы айыл жергесинде жашаган айымдар дагы. Анан жүрөгүм ойкөп ооруп жүргөн. Мен негизи көп негатив жазбайм. Байкасаңар Инстаграмда көбүнчө меники позитив да. Анан негативди дагы аябай мындай өзүмдөн через себя вот пропускаю да, кыйналып кетем да, аны кечке көрүп атып да. Анан бирок ушунча мыякта бугум турду, мен видео тарткым келген. Анан сунуш түштү визажисттен. Анан ошол күнү эч нерсе карабай уруп барып тартып, ошол күнү кечинде почти 11-де прайм тайм деп коет го Инстаграмда, өзүнүн бир активный убакыты бар. Ошого карабай киргиздим. Анан аябай жакшы болду да. Почти миллиондой просмотр болуп, анан аябай көп упоминание болуп, азыртадан дагы көрүп атышат да. Анан эмнени айтып кетет элем, өзүм багы мурун юрист болгондуктан мен дагы соттордо барып как представитель катары, бирок биздики административдик иштер болчу, көбүнчө мындай семейный эмес и уголовный эмес, больше административный. Бирок мен судебный системанын иштегенин жакшы эле билем да. Менде опыт бар, тажрыйба бар. Ошол себептен мен
мындай карап көрсөм, баягы жана Казакстандагы болуп атканда Салтанат Нукенованын ишин көрүп, анан жанагы процесстерди карап атып, мындай кичине бир жүрөм ооруду да. Анан кийин мындай ушуну на законодательном уровне бытовое насилияны именно наказанияны ужесточить этиш керекпи деп сунуш киргизгем да. Анан ошону мындай кандай десем туура жеткизиш керек болуп атат да. Биздин менталитетке бир аз ушул кандай десем как будто бы состыковок нету, да? Но хочется, чтобы это на законодательном уровне ужесточили, да? Вот за бытовое домашнее насилие, да? Бул деген балким канча бир 4-5 жыл эле болду го баарыбыз бүт тараптан насилие, абьюзер деген сөздөр пайда болуп манипулятор деген сөздөрдү колдонуп калдык да. Бирок мындай караганда это не спринт, это марафон. Бул жакта көп чуркайбыз, бул жакта көп дагы билбейм бакырабыз, эмне ыйлайбызбы камерага, эмне кылабыз. Анткени бул деген балким даже биздин поколение менен кетпейт деп ойлойм. Анткени азыркы убакта даже ушу любой ушундай новосттун астын карасаң, комментарийлерди окусам, аял заты аялга жаман нерселерди жазат да. Мындай ачсаң эле сен куракты кыз же 50 жаштагы эжекебиз отурат да ушундай. Аны сама виновата, өзү көрмөгө ошону, анан тигинде анан мынтип жүрбөдү эле, анан муну кийди эле, анан тигини сөйлөдү эле, анан эми күйөөсүн барктаган жок, тигиндикен жок деп көп нерселерди жазышат да. Көбүнчө жанагы victim blaming. Анан ошондуктан бул деген ойлойм, бир ар жыл сайын 1 миллиметрден бирок астыга жылыш керекпиз. 1 миллиметр болсо дагы. Ошондуктан ар бир сөз, ар бир ой маанилүү. Анан кийин жанагы айрым блогерлер тескерисинче таптакыр туура эмес багытты алып кетип атышат го. Кыска кийин дей анан дейин. Жок, биякта мындай нерселер нормат. Мен көп досторум ушу юмор жактан, кино жактан, музыка жактан эми баарыбыз билебиз, бири-бирибиз менен аралашабыз. Анан билбейм, чисто мое личное мнение. Азыркы убакта кинотеатрга барсам дагы же вайндарды же бирдемкелерди көрүп калсам, ошакта мен андай красные флажки вижу в юморе. То есть я понимаю, что они пытаются через юмор это преподнести, бирок ар бир адам өзгөчө ойлойт. Анан бирөө ойлойт, бул ушундай кылып атат, мен деле ушундай кылам. Мындай шутканын дагы маанисин эмесин караш керек да. Бул деген аял затына зыян келтирбейби, бул деген момундай ойго алып келбейби, же бул деген мындай кылбайбы деп. Анткени биз көп көрүп калабыз, мындай көбүсү кыргыз киносунда аял заты недалекая женщина да, мындай карагандачы. Мындай карап көрөм. Курманжан Датка киносу бар. Мына дагы да бир сон 5 деген кино чыкты. Анан кайсы кинолордо мындай героиня, мындай действительно героиня болгон кыргыз тасмасын. Мен азыр старый кинолорду алган жокмун. Азыркы учурда, азыркы заманбап кино, заманбап кино тасмаларын карасак, балким мындай фестивальный кинолор бар, бирок алар чоң прокатка чыккан жок. Мындай Ала качуу деген кино бар. Мындай прокатка чыгып көрдү, бирок аяктын мындай маркетинговый эмес болгон жок. Бирок биз деген жана Келинка тоже человек, анан тиги барам быйыл сөз сүзгөөгө тием, анан тигиндей кинолор көбүсү чыгат. Ошакты көрсөң кадимкиндей аялды буллинг кылганга болот. Аялды манипуляция кылса болот. Мына дагы да бир аны мүлк катары көрсө болот. Ооба, мындай это норма. Это не норма. Бул жакта ырларды да, клиптерди да, соцроликтерди да, кинолорду да акырындап өзгөртүш керек. Акырындап мындай уважение көрсөтүш керек. Аял заттагы иштей алат, аял заттагы спорт менен алектенет, аял заты мындай, аял заты тигиндей. Аял заты балким намаз окуса, жолук кийсе good for her да, жакшы. Бирок аял заты эгерде өзүн костюм кийсе, бул деле жакшы. Бул деле норма. Анын тандоосу. Жанагы эми ойношторго арналган ырларга кандай карайсыздар? Кайсы ойноштор? Мисалы үчүн үй бүлөсү бар, клиптерде деле бар го. Баламсага окшогон дегенби? Кызыгып, анан башка. Муну билбейм, силер мындай 40-сын кайра 40-байсыңар, аны биз 40-байсыз, ошо дал ушундай. Кандай болсо ошондой беребиз. Бек байкеге берсеңер болот деп.
анткени бек байкендерлер көбүсү ушундай го. Кандай кабыл аласыздар дейм. Эми бул деген ары бери мен апамдын классташы. Мен айтып коем дейсизби? анын ырларын уксаң ушундай го. Өзү мындай бирөөнү сүйүп, бирок кыялдан башка бирөөнү мен деле сени сүйүп келатам деп. Бекбурбек чаттан чыгып кетти да. Негизи ооба Эркинай деле ошондой го. Ооба. Тексти. Ошону айтып атпаймынбы? Жок, бул жерде ар бир адамдын, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кухнясы бар. Да. Биз билбейбиз эмне болуп атканын. Түнчүндө күндө эмне болуп атканын. Тут уже тоже дело каждого. Ар бир адамдын өзү. Бирок институт семьи бар. Мама, папа деген нерсе бар. Ата, апа деген нерсе бар. Балдар деген нерсе бар. Анан мен ойлойм, ошо институт брака азыркы убакта обесценен. Ошону салт менен аны кармай албайсың. Бул деген чисто человеческий психологический отношения да. Бул жерде эгерде биз өзүбүздү өзүбүз сүйүп, барктап, өзүбүздүн границабызды билсек, сенин жакшы көргөн адамдын, күйөөңдүн границасын билсең, ашыкча эметпи? Бул жерде ошондо мен ойлойм, институт брака иштейт. Анткени эки осознанный, нормальный адам жакшы балдарды социумга алып келе алат деп мен ошондой ойдомун да. Анан бул жерде мать жертва, отец абьюзер, им вдвоим комфортно вот так вот. Бири-бири менен бир нерсе болуп атат, анан кандай балдар ошол жактан чыгат? Либо абьюзер, либо опять жертва. Это принцип домино в обществе. Бекзат айым, сизге мисалы ушул нерсени кантип көтөрө алдыңыз? Сиз бул суроону сизге берген кичине оорураак болушу мүмкүн. 6 жылдын алкагында сизге деле социалдык тармактардан, айылдар тарабынан деле канчалык сөздөр айтылды да? Ооба. Азыр уже мындай баягы көп күткөн деген убакыт азайып кеттир. Баягы канекей жаныбызда чоңоюп кылыктар чыгып аткандан кийин баягы 6 жыл там деген уже там 2-3 жыл дегендей эле да, несколько лет дегендей. Ошо мен айткандай эле кыйын эле болот да, сиз айткандай эле башында. Аябай көп сөздөр жазылып, баягы каргагандагы сөздөр жазылып атты. Азыр жакшы. Ну это тоже буллинг общества, если честно. Мындай айтканда, мен деле күйөөгө чыкканда бир 2 жылдай балалуулук дегенде Качан? Боло албай калдык эми первые 2 года да. Анан бизде обществода кандай үйлөндүңбү? Мындай сразу бала болуш керек да. Анан кийин бир бала болгондон экинчи бала болуш керек. Результат үчүн дайым эмнегедир аял киши. Ооба, Күнөө. Эркек причем? Моя хата с краю. Жок, проблема анда да болушу мүмкүн. Да. Жок, мисалы үчүн тукумсуздук деген тилекке каршы көп таралган тема. Жигиттерде дагы, мырзаларда дагы бул чоң проблема да. Абайлаңыз урмат кыргыздын жигиттери сизди ат менен чапчылап Биякта кандай десем, эми даже больницаларга барганда көбүсү аялзат отурат да, УЗИсин да кылат, анализин бүт бар 5 жолу тапшырат. Анан 5 жолу ушундай чыккандан кийин анан тиги көөсү еще ойлонуп көрөт. Мен барсамбы же барбасамбы же балким проблема аялда. Хотя все стрелки уже на него указывают. Болбосо 30% статистика боюнча тукумсуздук бул эркек иштен экен да. Анан бирок бизде ошо Мириш айтып кеткендей эле көп эркектер кийинчерээк уже бар аял кишиде менде эмес экен мына дегенден кийин анан эркек кишиде экен дегенде анан бир баланы төрөгөндөн кийин биринчиси еще бешиктен чыга элек, экинчисин качан төрөйсүң, үчүнчүсүн качан төрөйсүң? Бекзат айымда ушундай болуп атат болуш керек. Жок, мындай ойлоп атканда, мындай тааныбаган эжелер ушул сурактарды берет, мен ойлойм, сиз менин балдарымды карайсызбы? Сиз мага памперс үйгө алып келесизби? Же кандай түнчүндө сиз уктабайсызбы? Бул мен өзүм кандай десем, это мой выбор. Анан азыркы убакта мен көп мындай жаштарга сунуштайм, 1-2 жыл өзүңөр үчүн жашап көргүлө. Мындай притиритесь. Бул нормально эне бололу, бул нормально ата бололу. Баарыбы. Анан жашаган жериңер даярбы? Мындай жумуш жагынан даярсыңарбы? Анткени биз мындай көп эшикте башка жака бир жака барганда көрүп калабыз го. 5, 6, 7 баласы бар. 7 баласын карай албайт.
андай кечирип койгон, андай эмнеге төрөйсүңөр силер карап албайсыңар. Эме сактануу деген нерсе бар деп эскертип койсок болот. Пландоо деген мүмкүнчүлүк бар. Боюп кош бойлуулукту алдын алуучу каражаттар бар. Ооба. Бардыгы бар. Азыр өнүккөн дүйнөдөбүз, интернеттин заманында дейбиз, бирок 24-жылы супер караңгы, бир супер мындай илгерки коомдо мындай билбейм, бир таш доорунда жашап аткандай адамдар тилекке каршы көп да. Анан кийин сиз жогоруда туура айттыңыз, мисалы үчүн ишкерлердин зекет бир 5% зекет бериш керек го, билимдин зекети 100% экен. Сиз эмнени билсеңиз, ошондой бардыгын таратып айтып жаңыртып турушубуз керек экен да, көрсө максат. Ошон үчүн чакырдык да биз сиздерди билимиңиздерди жаңыртып Зекетти биз беришибиз керек экен, билген нерсебиз менен бөлүшүшүбүз керек экен. Бирок бул эч кандай акылдуу болуу эмес, болгону маалыматка кимдир бирөөнүн жеткиликтүүлүгү бар, кимдир бирөө тилекке каршы мындай капаста өскөн. Адамдардын да бир сонун бир сапаты бар да, мындай үйрөтүп баштасаң, эмнеге сен мага акылдуусуңбу дейт. Акылдуусуң, мени үйрөтүп атасың, мен деле билем. Эми сен билсең анда билип эле жүрүңүз дейм, анан эмне дейм дагы. Негизи ошол мен да кошулуп кетем. Бир нерсе айтып атсаң, бул баягысын баштады дебесин деп кээде айтпайсың деле да. Бирок бар, кээ биркилер келгендер атайын ошо кеңеш бер деп сурагандар дагы бар. Аларга албетте төкпөй чачпай баарын айтып берип көрсөтүп бересиң да. Жакшы. Анан бала тарбиялоого келгенде негизи эле сиздерде жаңы ата энелерде кандай болуп атат? Мен жакын бир дос кызым бар, ал балалуу болду, анан баягы биз эми 30га жакын балалуу болгондо ал башкача мамиле кылат экен да, эч кимге бергиси келбейт да баласынчы, мисалы. Эч кимге менин балам, мен колдон түшүп кетет же болбосо бир нерсе депчи билгим келип турат да, сиз ушундай кантип таштап кеттиңиз? Сиз кеткенден кийин Бизде башында дагы ошондой болду, чынында. Анткени баягы канча жыл күтүп, анан кийин жаңы төрөлгөндө эч кимге бергим келбей, аянып ушундай болот экен. Билбейм эмнеге, менде ушундай болду. Анан кийин бир убакта өзүмдү ойлоп көрдүм да, эмнеге андай кылып атам, эмнеге мынчалык эч кимге ишеним жок. Болбосо эми алар деле, мисалы атамдар, апамдар, алар деле небересине кантип жамандык кылмак эле депчи. Негизи ушул жерден да аябай жакшы эме айтып кетет элем. Көбү аял киши ошо өзү башында ошентип алып, анан башкалардан жардам сурабай калат экен да. Ошондуктан бере бериш керек, баланы көндүрө бериш керек экен. Өзүңдү карап, ошол карап аткан учурда уктап алсаң да болот экен. Анткени уйку башында вообще недостаток экен. Мен башында Бекзада, сен вообще никогда в жизни уже не выспишься. вот үч баланын апасы айтып атат, чында эле ушундай экен да, баягы бизде уктап ал дегенде, улар эмне эле уктап ал деп жазат деп койчу, мындай катталуучуларымчы. Анан кийин билип калдым, көрсө ошондой экен. Анан баягы биз өзүбүз ата эне менен, канта кайнене менен чогуу тургандыктан мен өзүмдү ордуна койдум да, каныкейдин ордуначы. Мен кичинекей кезимде чоң атам, чоң апамдар каза болуп калды, эрте каза болуп көрбөй калдым да. Бирок тайта тайнемдер болгон. Анан айылга барганда ошо тайта тайнемдер менен өскөн, аябай жаккан да. Это было очень счастливое, мындай бактылуу балалык деп ойлосом болот. Анан ойлодум, эгер каныкей ошо тайта тайне, чоң ата, чоң энеси менен чогойсо, кандай бактылуу кыз депчи. Ошол себептен жок, бериш керек, көндүрүш керек, каралаш керек. Бул да аябай чоң жардам экен, чынында. Анткени кайненем өзү педиатр дагы, анан көп жерден дагы кеңештерди берип, башында айтып кетейин да, бул дагы факт дебейинби, башында дагы кеңештерин берсе, бир аз мындай өзүм билем, менин балам деп башында бир аз эме кылдым, бойкотировать этим. Анан бир карап көрсөм, баягыдай эле кантип жаман кылмак эле. Анан туура эле кылыш керек экен деп, азыр уже жакшы. Азыр бир калпка келдик десем болот. Ар биринчи баласы менен ошондой процессти өтөт да, негизи. Сизде да болгон. Ооба, анан күйөөң тарап бир сыра кызганат. Эмнеге тай жак кармап калды көбүрөөк? Неге бизге алып келбейт? Мынтяны тягына көбүрөөк айтып калды. Тайне де биринчи айтты, чоң апа деп өзүнүн бир мындай контур эмелери бар. Анан көп мындай жумушка чыгайын десең, нянчикандай аба изилдейсиң, карайсың жардамчыңды.
анан сестренкаларга чала каласың, сен кармап турчу, сен келе калчы деп. Биринчи бала менен негизи ушундай болот да. Аябай күткөн бала болгондон кийин тем более кадимкидей пылинки сдуваешь. Анан экинчи бала болгондон кийин мындай окей, можно так жить, да? биринчи бала менен кадимкидей бүт пленканын баарын үтүктөп, ушундай болгон. соскалардын баарын, бутылкалардын баарын кипятокко салып, температураны карап, мындай увлажнитель воздуханы коюп, маска кийип келгиле жанына деп, санитайзердин баарын. Экинчи бала менен мынтип буну кылса болот окшойт. Макул. Анан үчүнчү бала менен кадимкидей независимость. Ошондуктан мен ойлойм, үчүнчү, төртүнчү балдар булар аябай мындай живчик деп коем. Выживанияны ошо 1 жаштан баштап үйрөнүшөт. Анткени надо со старшими контакт держать, с родителями тоже любимчиком быть. Поэтому это хорошо, Бекзат. А Мелишанын балдарга убактысы кандай? Мындай карасам, бардык жакка эле жетишип аткан. Азыркы убакта көп деп айта албайм, бирок бул деген бир өзгөчө бир чоң глубокий тема. Ар бир аял затта бир выгорание болот деп ойлойм. Выгорание от всего. Мен көп подкасттарда айтып кеткен болчумун. Жаман бир аябай катуу депрессия кармаган болчумун. Анан ушунчалык кандай десем, баарына баары болгон бир момент болду да, мындай эчтеке бакыт алып келбейт, мындай эчтекеге интерес деле жок, кызыксыз. Анан балдарыма да карап мындай кызыксыз элем да. Болсо жүрдү, алып бардым, келдим. Ошол убакта аябай коркуп кеттим. Андай болбойт деп, анан өзүмдү өзүм колума алып, спортко мен аябай рахматымды айткым келет. Ошо спорт аркылуу көп негативдүү нерселерди чыгарып баштадым да. Анан кадимкидей өзүм балдарыма мындай бактылуу эне болуп келип баштадым да. Анан балдарга эң негизгиси не количество времени, которое ты проводишь с ними, а качество времени — это важно. Канча энелер бар, өзүнүн балдары менен 24 саат момунтуп жүрүшөт да, мындай направо налево эч жака чыгарбай, анан кадимкидей жулкулдап салат да баланычы. Өзү да нерв, бала да нерв, мындай сен адамсың да, сен өзүң жакшы көргөн нерселериң бар. Мындай 2 саат боло, 3 саат боло, бар сейилдеп кел, прогулкага өзүң жалгыз чыгып кел. Мындай спа, аны мен айткан жокмун, жөн эле барып китеп окуп кел. Өзүңө убакыт бөл. Ар бир эне өзүнө. Анткени биз деген элестеткиле с утра до вечера с детьми кушать готовишь. Анан коноктору келип калат, анан күйөөңө да жакшы мамиле кылыш керек. Анан тигинде канча функция аял заттында турат негизи. Анан өзүнө убакыт жок болгондон кийин бул деген накопительный эффект бар да. Макул, балким 1 ай терпишь, 6 ай өттү, 1 жыл өттү. Анан женщина депрессияга кирет, а женщина в депрессию, Кудай сактасын, болду. Ничего не интересно. Ни дети, ни муж, ничего, ни кухня. Есть другой сценарий, башка сценарий бар. Балдар менен бирге убакытты өткөзөсүң, күйөөңө да убакыт бересиң, бирок өзүңө 1 саат убактың бар. Ошондой эксперимент кылып көрсөңөр, кадимкидей үйгө бактылуу эне болуп келесиң, үйгө баргың келет. Мындай азыр мындай Бекзат өзүнүн блогерлик максатын кылып бүттү, кетти үйүнө. Она и здесь наполнилась, она и здесь самореализовалась. Анан баласына да барып мындай жакшы вибрацияларды берет да. Анан ошондуктан азыркы убакта 1 жылдай болуп калды. Көп деп убакыт мен айта албайм. Балдар менен күнүгө бир 8-9 саат биз отурабыз деп айта алам, бирок обязательно утром развоз, садиктен кийин бирге тамак ичебиз, мектептен кийин. Эгерде кандай десем, бул мероприятияларды блогерлер мени түшүнөт. Көп мероприятияларга барыш керек, бул нетворкинг. Ошондой убакыттарда нянечкама калтырам, жардамчыма, өзүм жумуштарымды кылам, үйгө келем. Сөзсүз балдар менен бирге турабыз, анан ушундай эле круговоротко кете беребиз. Анан бир момент болгон, жаңы ушу 23-жылы мындай блогерский темага кирип баштап, уже я хочу это вещать деп атканда, кадимкидей өзүмдү өзүм жакшы карап, мындай эметип атканда балам мага келип айтат: "Мама, you're so beautiful", такая красивая.
а мен анын сөзүн көп уккан жокмун да. You're so beautiful. Бир эмени айтып калды да, говорит, mommy please shy дейт да, ну цвети. Это, говорит, please shine, это, говорит, это твое предназначение. Все, я говорю, я на правильном пути. Если менин балам мага мынтип айткан жок, мама, ты нам время не уделяешь, мама, илакта оорубай да калды. Мен биягымда бул психосоматика десек деле болот. Ушунчалык мындай кандай десем умиротворенно сезип баштадым. Бул впрямую балдарыма да проекция болду да. Оорубай да калды, жакшы окуп калышты, жакшы уктап калышты. Мындай өзү менен өзү мындай соп-сонун бири-бири менен ойношуп, бири-бирин поддержка кылып калышты да балдарчы. Анан мен ошондо ойлоп калдым да, эгерде менин балам оорубай, анан капризничать этпей, мен жумуштан келген сайын кадимкидей, мама, мы так рады тебя видеть, ты такая красивая, мама, расскажи, как у тебя день прошел. Биз кадимкидей чоң киши менен сүйлөшөм да, балдар мененчи. А почему ты так подумал? А эмнеге антип ойлодуң? Эмнеге мынтип кылдың? А эмнеге мынтип айттың? Азыр жаштары канчада? 8, 6, 4. Ошол жерден да мен кыстырма кылып кетким келип атат. Айтып кеткенде эле жанагы өзүңө убакыт бөлүү деген бул аябай маанилүү нерсе экен да. Азыр педиатрлар дагы ошону кеңеш берип атат да. Жок эле дегенде бул бир жумада 2 жолу 2 сааттан бергиле депчи аял кишиге, особенно болочок энеге депчи. Анткени барып там музыка алып келеби же кофе ичеби же жөн эле Мириш айткандай китеп окуйбу, ушул өзүнө убакыт бөлсө, ошондо аял киши наполненная, насыщенная болот экен да. Анан кийин үйгө келгенде өзүн мындай бакыт берет да балагачы. Балага эмес, үй бүлөгө, бүт кайын журтка, күйөөгө, бүт даже тамагын да сонун кылып жасап ушундай кылыпчы. Менде азыр ушундай болуп атат. Азыр аябай жакшы колдоо болуп атат. Анткени эрмек дагы баланы карашат, билет. Эрмек үйдө отурсам так болбойт. Үйдө отуруп калсам мени жеп башташы мүмкүн да. Эрмектинчи. Анан Элдердин мээсин жеп келип, анан менин мээми жеди. Анан ошон үчүн мен аябай өзүм мындай энергияны бир жака чыгарып турушум керек экен да. Блокко чыгарамбы же мындай съемкаларга чыгарам, ушинтип бир жакка чыгарып турушум керек. Ошону эрмек билет дагы, анан колдоо көрсөтөт. Анан эрмек эмес, кайната кайненем да колдоо көрсөтөт да. Билет, мен өзүмдүн бир чектелүү убактым бар. Эми, конечно, кечке, эртең менен кетип кечинде келбейсиң. Ошо бир убакытта бөлүп карашып, баланы жардам беришип ушинтишет да. Анан бактылуу эне болсо, бактылуу үй бүлө. Это вот надо запомнить. Бактылуу күйөө, бактылуу кайын журт, бактылуу бала энеден эле башталат экен да, көрсөң. Ооба да. Сиз келинчегиңизге бөлөсүзбү, урматтан? Happy wife, happy life. Эми мен түшүнүп атам, бирок канча бир саат убакыт бөлүш керекпи же жарым саат убакыт бөлүш керекпи? Ошол силерге канча убакыт жетиштүү негизи? Мен билип алайынчы. Силердин эме кеңештер супер маанилүү болду да. Күйөөлөргө кеңеш. Жок, бул жерде суткасына или жумасына 2 саат, бул ит чыгарганда айттым го, суткасында 2 жол чыгарамбы дегенде. Мынакей урмат. Эми эң аз дегенде. Шутка. Жок, бул кандай керек ал? жок, караш Эми керек. прям мондай точно момча эмес да, эми санабайт, бирок убакыт бериш керек да. Сиз канча убакыт бересиз мындай, эстеп көрүңүзчү? Убакыт көрүңүзчү. деле бербейт экен. Мен болгону жанагы өзүн марафет там педикюр, маникюр эле барып келгенге эле убакыт болбосо мындай. Бир айда бир жолу. Жок, бул тарап, бул жерде кандай десем, аял затынын өзүнүн керектөөлөрүнө жараша. ооба. Анан иштеген энелер бар. Эми албетте алар көбүрөөк Убакытты талап кылат. ооба. Анан 50/50 энелер бар, мындай полдня работают, полдня дома. Анан матери-одиночки есть, да? Их тоже нужно учитывать. Алардын да балким күйөөлөрү жок, бирок өздөрүнө өзү мындай өзүнүн ата-энеси болобу же ким жардамчы болобу, өзүнө да убакыт бөлүш керек. Анан бул жерде мен бир жолу бир апа менен отуруп калдык, чай ичип калдык конокто. Сүйлөшүп калдык, анан мен деле сурактарды бере берем, анан кандайсыз, анан канча жыл жашадыңыз күйөөңүз менен, анан эмне болдуңар, анан ошентип эле бирденкелер сүйлөшүп, анан ошондо апа айтып калды да, кызым, мен деген
50 жыл, 50 лет ана в браке была, да. Күйөөм каза болуп калды, балдарым баары өсүп калды, кетишти. Мен 3 жыл бою улуу балам үйлөнгөндөн кийин 3 жыл бою жаман депрессияда болдум дейт. Эмнеге десем, мен өзүмдүн хоббим жок турбайбы деп атпайбы. Мен өзүм хоббим жок, мен өзүм бирденке алек кылган же китеп окуган вообще эчтеке жок. Мен ушу өзүм өмүр бою балдарым, күйөөм, балдарым, мындай родственниктерим деле жүрүп турмун. Мен менден сурачы, мен эмне жакшы көрөм? Мен даже кино деле көрбөйм деп атпайбы. Мен сериал көрөм. Ошо 3 жыл бою депрессияда болдум деп атпайбы. Балам үйлөнгөндөн кийин кадимкидей жаман болуп, тиги келинди да жамандап, баламды алып кетип калды деп. Баламды да жаман көрүп, анткени мага бөлгөн убактын башка аялга бөлүп баштады. Ал өзгөчө уникальный бир үй бүлө болду деп. Ана ошондо мага бир чоң инсайт болду да, бул нерсечи. Убакыт өтө берет, балдарың өсөт, балдарын өзүнүн балдары болот, балдарын өзүнүн түгөйлөрү менен жашай берет. Күйөөң жаныңда болсо, ал да жакшы. Күйөөң по каким-то причинам жанында болбосо, сен өзүң менен өзүң калат экенсиң, бир өзүң, анан Кудай менен калат экенсиң. Ошондуктан жакшы көргөн нерселер болуш керек, пайда болуш керек. Ар бир аял затында. Бул деген баргыла спортко тигиндик, ана мынтикле деген жокмун. Жаккан нерсесин. Бул универсалдуу эле кеңеш болуш керек, жалгыз эле аял зат эмес, деги эле адам заты болуш керек. Эркектерге бул тарапта, бул жакта мындай бир аз кандай десем, жеңилдиктер бар. Жеңилдиктер, анткени аял затына караганда эркектер көбүрөөк иштейт. Силер уже жумушта башка социум менен алек болосуңар. Алаксып, анан силер көбүсү биздин өлкөбүздү алалы, ар бир эркек же футбол ойнойт кечинде, же PlayStation ойнойт, же бильярды бар, же банясы бар, же азыр улак тартышы бар. Ооба, көк бөрүсү бар, авторынок корот элем, муну кылат элем деген нерселер бар да. Движениялар бар да. Ишке кеткенде дагы мындай спокойно кетишет да. Мисалы, мен бир жакка чыгыш үчүн үйдү жыйнап, тамак аш жасап, балаңды тойгузуп, уктатып, тамагын даярдап берип, анан кетесиң да. Жолдошум болсо эртең менен турат, жашнакай болуп, душка түшүп, анткени ал билет, ал обязанность уже бул тарап. Анан кетет, анан иштен дагы келет да, мындай уже спокойно да, кечип келип жеңил дейсиңерби, мындай. Ошол эле жумушка мен барсам, мисалы, мен ушул до кылган иштердин баарын кылып туруп анан барышым керек да. Бирок бул жакта азыркы убакта мен көп мындай байкап калдым. Ошого аябай ыраазымын. Көп балдар психологко барып башташты да. Бул деген сон нерсе негизи. Анткени көп нерсесин эркек аялына да айта албайт, энесине да айта албайт. Досторуна айтса айтат, ар кандай достору бар, ар кандай советтерди берип салат. Анан көбүсү эркектеги мындай эмнеге аларда көп мындай жүрөк жактан көп оорулар бар. Анткени көп нерсени айта албай, өзүнө кармап, мен иштеш керекмин, мен роботмун, мен тигиндеймин деп, аялына айтса, аялым сага мен деле мындаймын, дешекте калып атам, мен тигинде атам, көп мындай разногласиялар болуп калат да. Анан бул жакта это нормально. Эркек психологко барса, ошол жакта 1 саат, жумасында 1 саат барсаңар, сүйлөшсөңөр, мындай өзүңөрдүн проблемаларыңды айтсаңар, өзүңөрдүн ой пикирлерин кандай кылсамбы, бул деген кадимкиде бир сонун галочка негизи. То очень классный лайфхак. Ушул жерден да бир суроо да, мисалы үчүн биз деген эркектерди бир аз мындай баары бир патриархалдык коомдо жашап атабыз. Эркек ыйлабаш керек, эмоциясын билдирбеш керек, эркек болуш керек деген сыяктуу биз көбүрөөк мындай насаждение, көбүрөөк басым, анан көбүрөөк бир кандайдыр бир жүк. Күтүүлөр, Жок, бул жерде урмат. Мындай эркек деген сөздүн маанисин мен ойлойм туура эмес деп кармашат. Эркек бул мужчина, это про доброту, это про человечность. Правильно? Вот главные базовые, да, его ценности, да? Про добродушность. Вот это мужчина. Про силу. Но если ты плачешь, это не означает, что ты не сильный. Нет. Слезы есть у всех, вне равенства от гендера. Ты имеешь право плакать, и это нормально тоже. Ровно так же, как и женщина. Но биздин эмебизде мындай болбойт. Аны бир 100 жыл мурун бир
ошондо балким актуалдуу болгондур. Себеби жоопкерчилик заман болгон. ооба ал жакта ооба башка заман болчу. Эркекче бар. Бул тоталитардык воспитание да негизичи. Ой, кылыч, найза, ат жалында. Азыр сиз ыйлайсызбы мисалы өзүңүздөн баштайлычы мисалы башканы коелу? жок, мен эми бир аз кандай десем, мен бир аз кичине исключительный случай да, себеби мен жалаң эркектер болгон үй бүлөдө чоңойгом, анан кийин интернатта чоңойгом. Ошон үчүн мен Демек сиз деле эркек экенсиз да. Бирок ошол эле маалда мен аялдарды жакшы түшүнөм, себеби мен апама жакын болгон үчүн аялдарды жакшы түшүнөм, жакшы сезем. Анан кийин жанагындай коомдогу ар кайсы окуяларды жүрөгүмөн өткөрөм, мен үчүн оор. Анан кийин жалаң кыздарым бар. Азыр эми жалаң кыздар менен жашайм дегенде бир аз баары бир башкача да. То есть мен бир аз ошол басымды өзүмдөн сезем да. Менде жүк бар да, ошол эркек деген. Мен өзүм балама мындай көп 6 жашка чейин айтып жүрчүмүн, сен эркексиң ыйлаба депчи. Анан ал мага менден суратпай, мама, а почему мне нельзя плакать? Жооп таба алган жоксуз, аны өзгөрдүңүз жагандай. Или окудуңуз. Почему, говорит, ты не разрешаешь мне плакать? Я же, говорю, тоже человек. И мне это говорит 6-летний ребенок. Я так, все. Хорошо. Плачь. Негизи ошо Жаш аркылуу эч нерсе деги эле мындай тери аркылуу эмес, дагы башка нерселер аркылуу эмес, а именно токсичный нерселердин баары чыгат турбайбы көрсө. Жок, мындай эмес да. Эркектердики ошол жаш менен чыгат экен деп албайм. Жок, мындай физиологиялык да мааниси бар турбайбы. Да. Я слышала, что люди, которые не могут плакать, они потом... гайморит. Психосоматика боюнча да гайморит болот, айта албай калса ангина болот экен. Ошол себептен эмоцияны чыгарыш керек да. Биз ойлой беребиз го, көп эмоцияларды өзүбүзгө кармасак, бул эч кандай денеге же болбосо ден соолукка зыян келтирбейт деле депчи. А негизи ошол психосоматика боюнча көп кийин ошонун баары чыгат экен да. Ошол себептен эмоцияң болуп атса, ошол жерден мисалы ыйлаң келип атса, ыйлап коюшуң керек да. Дагы психосоматика деп калбадыңыздарбы? Бекзада, сиз анда үйдө отурганда деле мисалы башка курстар менен кызыгып, илим окуп ушундай кылат окшойсуз да. Эненин илимдүү, билимдүү болушу дагы өтө маанилүүбү? Өтө маанилүү. Албетте. Бул жерде мен дагы аябай көп сунуш берет элем. Келиндерге дагы ошо өзүңөрдү самореализация кылышыңар керек экен депчи. Анткени не только для того, чтобы типа муж восхищался или там кайынжурт или родители, да. Нет, это вот для себя в первую очередь, потому что ты насыщена, ты постоянно в развитии, да, постоянно өнүгөсүң. Анан үйдө отурганда азыр укмуштай мүмкүнчүлүктөр болуп калды десем болот. Онлайн обучениялар шүгүр болуп калды го. Курстарга жазылып, мисалы онлайн Китай сайтынан сатып алып, мисалы да азыр ушинтип үйрөнүп калышты да. Үйдө отуруп деле бир нерсе жасап ачып, мисалы интернет магазиндерди ачып, же болбосо мындай кандай десем, бир нерсе тартып, мен блогдай болупчу, бир нерсе тартып үйрөнүп, же даярдап, бышырып, тамак аш, мисалы кулинарный блог дагы аябай жакшы өнүгөт. TikTok'то прям хорошо раскачивается. Мен өзүм мисалы ойлочумун мурун укмуш бир рецепттерди жасаш керек депчи. Азыр ушунча мындай адамдар жөнөкөйлүккө жакын болуп калды окшойт дейм да. Мантыны түйүп, же болбосо там ушундай баары билген рецептти жасасаң деле баары ой сонукен, мен муну жасап көрбөптүрмүн, капуста кошуп койсоң, мен капуста кошуп койдум дегендей да. Мындай ушунча жөнөкөй, в то же время бул дагы болсо аудиторияңды чогултуп, сага жакшы лояльный аудитория келет экен да. Ошол себептен көрө бериш керек. Экөөңүздөрдүн тең мындай жолдошуңуздарды мындай бөлүп кароого болбойт да. Элдин адамдары. Элдин адамдарынын жубайларына 2 эсе мындай көңүл, 3 эсе көңүл бөлүнөт да, мисалычы. Анан сен андан дагы активдүү, андан дагы өзүңдүн ой пикириң менен болсоң, баардыгы сен жөнүндө кеп калат. Анан ошол сезим менен кандай мындай күрөшөсүздөр? Мен күрөшпөйм. Кандай реакция кыласаң да беришем. Интересный вопрос. Бир окуя болгон болчу. Мен бир жакын подружкам балалуу болгондон кийин ар бир аялзат өзүнө мындай вес пайда болот, лишний вес пайда болот.
анан көп депрессияга ошого атып, мына мен төрөдүм, 10 килограмм эметип калдым, мне ничего не нравится деп. Анан көзү болсо телевизор көрүп атты да, анан смотри-ка, Бейонсе классная деп атпа. Сен да ошондой болсоң депчи. Десе, подружкам айтып атпа, ну слушай, ну ты тоже не Джей-Зи деген. Анан мен ойлойм, эгерде, бирок бул менин ой пикирим. Можете соглашаться, можете нет. Быть за мужем известного человека — это тоже большая ответственность. Анан бул тарапта, как ты достойно можешь дополнять этого человека. Вот. Я вот больше про это. Толуктоо көбүрөөк. Толуктоо. Ооба. Сиздечи? Мен деле кошулам, чынында ошондой эле. Анан эми плюс, мен бүт эле плюс жактарын айта берейин да. Негизи эми плюс жактары да бар экен, анткени Эрмек менен жолдошум экөөбүз азыр вайнерда болуп кеттик, эми азыр ошентип айтса болот. Вайнер, блогерлербиз, анан биздики юмор контент, анан Эрмек баягы бир нерсе тартканда идеяларды мага мисалы жөнөтүп турат да, ушундай кыл, мындай кыл деп. Башында аудитория Эрмек аркылуу да келген десем болот. Мындай чынын айта берейин. Анткени популярдуулук, Эрмек популярдуу болчу, Эрмекке келгенден кийин мен дагы популярдуу болдум деп айта алам. Это есть, это факт да. Түптөлүшүнө жардам берген. Ошол себептен мындай трамплин дагы болду десем болот, блогумдун өнүгүшүнө. Анан дальше алып кеткен бул ар бир айында да, бул уже башкасы. Менин оюмда бир үй бүлөдө бир альфа бар. Абсолютно. Бир альфа бар. Анан кийин 2 альфа болуп кетсечи? 2 альфа жок. 2 альфа болуп кетсе тилекке каршы бирөө бир альфа өзүн артка бир кадам таштаганга даяр болуш керек да. Бул өзүнүн эгосунан, өзүнүн напсисин артка коюп, артка кадам шилтегенди билиш керек. Мен көп эми мисалы өзгөчө чыгармачылык үй бүлөлөрдө билем, мындай таланттуу үй бүлөлөр бар, мисалы Гүлзат Байзакова, Ишен агай бар. Ишен агай аябай таланттуу, аябай ырдаганда сонун билет. Бирок Гүлзат эже жылдыз Сахнанын артында жаркыраган үчүн бир кадам артка жылып, аялынын көлөкөсүндө калууга макул болуп жүрөт да. Мен ошондой адамдар менен сыймыктанам, суктанам да. Азамат, вау, ушундай болуш керек депчи. Себеби бир адам эми түшүнүш керек да. Ким альфа? Үй бүлөдө ким альфа? Альфага кичине мүмкүнчүлүк. Мырзалар мынтип түшүнсөңөр жакшы экен да. Колдош керек да. Кээ бир учурда тилекке каршы эркек жанагы эле кайра эле эркекти биз кантип тарбиялап атабыз? Эркекке биз кандай көңүл бөлүп, анан кийин кандай жүк артып атабыз? Ошол маанилүү да. Сен эркексиң, сен үй бүлөнүн башчысы болосуң, сен номер 1 болосуң деген. Номер 1 деп сен болосуң деп айтабыз, бирок ал номер 1 болгонго даярбы? Даярбы, ооба. Стержень барбы, жокпу? Ар ким ар кандай да. Эми номер 1 боло бер, пожалуйста. Бирок жок, балким эч ким тоскоолдук албайт. Жок, балким ал номер 2 болуп көбүрөөк бактылуу болуп, ал көбүрөөк дараметин ишке ашырат, көбүрөөк реализация болот, чыгар. Сөзсүз түрдө эле эркек болуп калып эле анан номер 1 болуп, жок мен кожоюнмун, бирок болгум келбейт деп айта албайт да, багыш. Кыйналып, чайналып жүрө берет да. Тилекке каршы. Силердин көксөрдүн сонун ойлоруңуздардан мен мындай жыйынтык чыгардым. Адам негизи өзү менен гармонияда болуш керек. Эң башкысы номер 1, бул номер 1. Анан кийин ал кишиге ылайыктуу киши менен гармонияда боло турган болсо, притереться. Гармониялуу үй бүлө кура алат. Андан кийин анан шашпай, анан эме гармониялуу үй бүлөдө пайда болгон жаралган балдар бул сөзсүз уже бактылуу инсандар болот. Гармония үчүн мындай убакыт, жаш маанилүүбү деп кандай деп ойлойсуздар? жок. Канча жашта турмуш куруу, канча жашта үйлөнүү? Ну, конечно. Мындай жаш деп дагы айтпайм, бул жерде баягы адамдын ошого жеткендиги деп ойлойм да. Мисалы жаш үй бүлөлөр бар, бирок ошол аябай мындай жоопкерчиликти өзүнө алган, ошол эле учурда балалуу болуп, балага туура тарбия бере алган жаштар бар, мисалычы эрте кургандар, бирок тиги жакты дагы алып кетет, иш жагын дагы, анан үй бүлөсүн дагы чогуу алып кеткен жаштар бар да. Бирок 30га чыгып дагы ошол жоопкерчиликти түшүнбөгөн да ата энелер бар да. Ошол себептен бул жакта бээрде болуш керекпи дейм да. Ошо именно аң сезимдүүлүкчү. Куракта эмес. Куракта эмес, ар кимге ар кандай убакта келиши мүмкүн. Кээ бирөө 3 жашында эле чоң киши, 6 жашында сонун сөздөрдү айтышы мүмкүн. Кээ бирөө 50-гө чыгып алып деле жаш баладай ойлонот. Бирок мен ойлойм,
азыркы убакта азыркы коомдо кыздар 24-төн кийин 25-тен кийин үйлөнүп мага менин сестренкаларым келип сурап совет берип калса, девочки после 25. Ну азыр ушундай окуп турбайбы, мисалы үчүн 5 жыл мурун. 40 жылды. 5 жылга жылды. 5 жылга жылды. Анткени ал кыз университетти бүтүрөт, магистратураны албай билем, бирок жумуш иштейт, акча актан пайда болуп атканын билет экен. Уже мындай абьюзер, красный флагтарды көргөнгө уже эмеси келип калат да, мындай. Сканер иштеп баштайт. Бул киши менен келечек болот, бул киши менен болбойт, бул менен бактылуу болушу мүмкүн, бул идеалдуу адам деген сыяктуу. Бирок бул учурда деле мисалы коомдун ою көп нерсени баягы ойлоп коюшу мүмкүн экен да. Коом анткени мисалы коомго туруштук берүү болот. Мен кээде өзүмдүн курагым унутуп калам, бирок мен курагымда эстетип турган менин досторум көп да, Инстаграмдачы, сен 30ка чыгып калдың дегенчи. Анан ошол коомдагы сени көп мындай терс мындай кокусунан тандоого же болбосо туура эмес тандоого дагы түртүп коюшу аябай чоң. Жок, айтады, ты же замужем, ты же будешь замужем, не общество же. Ооба, бирок баары бир деле баягы эгер ошол бир эле коомдо эмес, сенин баягы туугандарың, ата энелериң айтса дагы сага таасир этет. Мындан дагы бир маселе келип чыгат да, бул деген эме жеке чек ара. Privacy бизде деген жок го, ошол качан тиесиң. Оң буттан кирет да, сол буттан кирет сразу. Личный граница. Ошол личный граница дегенди биздин сиздер бала тарбиялатасыздар. Кантип өзүн коргоо, ошол жеке чек арасын кантип коргоону үйрөтөсүздөрбү, айтасыздарбы ошолар тууралуу? Менде 3 бала бар. Бир эркек, 2 кыз. Личные границы деген самая важная тема биздин үй бүлөдө. Анткени адам мага мынтип сурак берет: почему у нас так много девочек вокруг? Жалаң кыздар, мама, ты девочка, там девочка, тут девочка, они девочки. Анан мен өзүм кыздарымды үйрөтөм. Это ваш старший брат, уважайте его. Англисче сүйлөбөз, бири-бирибиз менен. Он же старший, да? Мен говорю, он старший, улусу, сулусу. Бирок мен ал эркек үчүн деп эметпейм, байкеңер деп. Анан бул анын айпады, анын убактысы, анын комнатасы кирбегиле. Ал силердин комнатаңарга кирген жок. Буну болсо потихоньку өсүп аткан сайын мындай уже көбүрөөк масштабтарды аласың да. Бирок мен кадимкидей бул ар бир адамдын өзүнүн кийимдери бар, нерселери бар, оюнчуктары бар, тарелкасы бар, кружкасы бар. Будьте любезны, пользуйтесь своими, не лезьте. Бирок бирденке алам десеңер, сурагыла. Анткени жагабы же жакпайбы, же ал ойноп атабы, сурап көр биринчи. Жулуп албай эле мынтпе. Анан аны үйрөтүп баштасак, анан бир жака паркка чыгып калсаң, башка балдар бар да, келе меники десе, мама. Эмнеге андай болбойт атсыз айткандай, коомдо бирок андай эмес. Мисалы эми каныкей кичинекей, бирок андай нерсени үйрөтө албайсың. Бирок коомдо деген мисалы ке кагылып кетейин деп эле чолпулдатып оозунан өп, же болбосо же андай эжелерди мен аябай жаман көрөм. Ужас. Биз башында даже ошол тема менен урушуп кеткенбиз десем болот. Нет, не в плане, что я вот так баягы деде баланы чалпылдатып эле өп салышат да. Анан кийин ал адамда через рот это же самый грязный орган считается. И, конечно, особенно колун өпкөндө, канке азыр баарын оозуна салат да. Анан колун салып, анан бул толтура вирус экен да. Анан кийин башында мындай көп мындай маани бербечимин, кийинчерээк айттым да, антпегилечи депчи. Мен айтам, өппөй жыттап эле койгулачы деп. Антпей эле койгулачы, сураныч деп мындай тура эле түшүндүрөм. Эми терс эмес, тийбей мен балам дебейм да. Жетишпейсиң го. Андайларда бар, мен андайларда айла жок, акырын барып колун жууп коесуң. Бир детский площадкага кыздарым менен барсам, бир эжеке, ай мен сени тааныдым, кел деп туруп кызымды бетинен алып туруп, бир бетинен, эки бетинен ушунчалык кадимкидей чалпылдатып бир өптү десеңер, мен жаман болуп кеттим. Мен эжеке, сиз эмнеге менин баламды өптүңүз рас. Во-вторых, ал сизди тааныбайт, мына коркуп калды. Сиз кимсиз дедим десем, ай мен подписчицамын деп атты.
подписчицам. Ал сиздин подписчицаңыз, жок, меники эмес. Атасынын подписчицасы. Мен баланы таанып калдым. Мен ошондуктан келип учураштым деп атпайбы. Менин кызым турат, момундай көздөрү что происходит депчи. Мен айттым, эжеке кечирип коюңуз, бирок мындай уруксат сураш керек, анткени мен азыр барып туруп сиздин балдарыңызды өпкөн жокмун го десем, өбө бер дейт мага. Я говорю, макул. Анан ушинтип мындай бир аз көрүп атат да, мен мындай не то что негативдүү, бирок мындай жактырбаганымды көрсөтүп атсам, мага мынтип атпай, эми сен балдарыңды Инстаграмга көрсөтүп атсаң, баарыбыз тааныйбыз да, анан өпкүбүз келет да дейт. Аябай жаман болдум ошондо. Ошол ситуациядан кийин да азыраак көрсөтүп баштадым балдарымды блогдо. Балдарыңыздан сурайсызбы, мисалы, тарткан жагабы сүрөткө? Биз ошондуктан дагы азыр каныкейди көп көрсөтпөй атабыз да. Чачын эле көрөбүз го биз. Балким кийин чоңойгондо апа мен эмне кичинекей кезимде силер киргиздиңер эле деген претензия болсо эмне деп айта алабыз депчи. Ошол себептен азыр ойлонуп калдык, көп баланын эмесин көп киргизбей эле коюш керек окшойт деп. Анысына мен мындай көп ишенип ишенбей кетем, бирок баягы көз тийди деген бар окшойт да. Анан ошол себептен кээде койгой деп киргизбей калабыз. Ошон үчүн сиздерге чын эле сыймык, сыйылмат. Менде ушундай сезимдер гана. Билбейм, мен ушундай кичине бир аз мындай мужа ненавистник деп да айта албайм, бирок кичине мырзаларга таарыныч менен чоңойдум окшойт, бир аз байкелерге. Себеби кайда барбасаң ичип аткан мырзалар, байкелер, бакыштар жана турмуштун оор соккусун аялдар чаарбаштык менен көтөрүп үй бүлөлөрүн баккандай таасир калтырган. Анан кийин ошондон бери ошондой эле келип уланып келип атат. Тилекке каршы жашоого таарынган эркектер, комментарий жазган, аябай ачуу пикирлерди жазган эркектер. Тилекке каршы мен эркек болгонум үчүн уялып кетем да алардын жанында турупчу. Силер ушуну жазып атасыңар, эмнеге мындай депчи. Ыңгайсыз болуп кетесиң да бир аз. Анан кийин сөзсүз түрдө эле үйлөн, анан качан бала. Вот ошондой адамдарга сөзсүз түрдө үйлөнүш керек эмес, и вообще үйлөнбөй деле койсоңор жарашат силер. Силер биринчи башыңарды ордуна келтирип алышыңар керек, адамдар. Силерде ушунчалык негатив көп. Силердин кайран аялыңар байкуш, и силердин болочок балдарыңарга мен уже боорум ооруп баштады да, мисалы. Ушундай адамдын аял болуп, анан күйөөсү болуп. Бирок тилекке каршы ошондой адамдарга чыдап, ошондой адамдар менен жашап келаткан биздин көп көрөрмандарыбыз бар. Мен аларга чын боор тартам, боорум ачыйт. Анан кайсы бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүк болсун, бир көзүн ача турган, мүмкүнчүлүк тартуулай турган жакшы ойлорду жеткирип айткым келет да. Эки баанелүүсү айтып атабыз, буюрса жетет деген үмүттөбүз. Баарын жайылтып же болбосо ой пикириңизди калтырып коюу дагы бизге кичине болсо дагы, кымындай болсо дагы салым кошкондун бир түрү болуп эсептелинет. Сиз айтып кеттиңиз, воспитание детей, ушу балдардын тарбиясы. Эң биринчиден ата эне өзүнүн тарбиясы менен алек болуш керек. Мен ойлойм, мындай балдар до появления детей, да, то есть ты в первую очередь должен воспитать себя, потом воспитывать детей. Анан көбүсүндө уже балдар пайда болуп калат. Анан ата энелер эмне кылабыз, эмне кылбайбыз. Ошол моментте ата эне өзүн тарбиялап баштайт. Анан бала менен бирге, кадимкидей мен азыркы убакта өзүм балдарым менен бирге жаңы тарбия көрүп атам да, өзүм балдарым менен. Анткени мен деле ушундай эле установкалар менен өскөн болчумун, травмалар менен элдин балдары, элдин кыздары кыйын, анан тигиндей, анан мындай, тигини карачы, буну карачы. Анан постоянно синдром отличницы, я должна быть лучшей, чтобы про меня тоже говорили, карагылачы, элдин кызы мындай тың болуп атат деп. Анан ошончолук көп өзүмө мындай ненужный сурактарды койчумун, көп ненужный нерселерди кылчумун, ар бир адамга жаккым келчүмүн, ушундай көп мындай эмелер менен өсүп калган болчумун, установкалар менен өсүп калган болчумун. Бирок аны болсо азыркы убакта өзүм жаңы воспитание берип атканым үчүн балдарыма да мындай башкача, мен айтпайм да, там тигинин баласы молодец экен, сен мындай балага айтып көрчү, Айбектин баласы молодец экен. Ушул эле предложение айтса, бала воля неволя өзүнө
примерка кылат да Айбектин баласына. Мен анда недостаточно жакшы бала турбаймынбы, недостаточно умный турбаймынбы. Сен еще айта элексиң сага караганда же сен мындайсың, а тиги анда айтпасаң деле бала анткени уже ошону сезет да. Значит, меня не любят. Значит, я где-то могу позволить себе быть неуверенным. Потому что мои родители, мой папа и мой мама, а это безусловная любовь, меня не любят. Хотя они должны любить меня просто так. Потому что он есть. Көп ушундай нерселерге биздин апаларыбыз, аталарыбыз маани берген жок. Анткени мен баарын түшүнөм. Развал Советского Союза, андай маалымат жок, китептер жок, анан паттерн поведения наших родителей, да, и наших бабушек, дедушек передавался родителям. То есть башка тараптан ойлосоң, алар айтат да, сен жакшы болсун деп ушул нерселерди айтып атабыз, сени мотивация кылганга. Бирок биякта караш керек да, бала мотивируется этим или нет? Или демотивируется. Или демотивируется, наоборот. Ошондуктан воспитание начинается с родителя, самого себя. Опять-таки. При этом постоянно, кажется, нужно работать, да, родителю, потому что все равно нет-нет, ребенок, бала негизи баягы айтканыңды кылбайт, жасап атканыңды кылат экен да, бала турайт экен да, сен эмне кылып атканыңды. Таза барак. Ошол себептен Copy paste. Ошол себептен өзүңдү биринчи карашың керек экен. Анан баягы азыр ошо эме болот да, көп маалымат болуп калды, жакшы туура маалыматтар көп болуп атат да. Анан баягы бала менен көп сүйлөшүп, балага менен чоң кишидей эле мамиле кылышың керек экен да. Аз мисалы каныкей менен биз чоң кишидей эле сүйлөшөбүз да, анан чүчү десең мынтип карайт да сеничи, типа отстань от меня, чё за обезьяна дегендейчи. Мындай сүйлөшүп, анан кандай уктап турдуң, жакшы эс алдың, анан дедушкаң бабушкаң эмне деди десең деп сүйлөп берет да. Мындай эмтен эле ошого мындай чоң киши мамиле. Ал сезет да бар. Анан менде да ошо кичинекей кезимде, окуу кезимде десем, буллинг көп болуптур да. Азыр мен мындай кандай десем, силерге откровение айтсам болот, анткени мен дагы старший ребенок болгондуктан мага көп жоопкерчилик болгон да. Апамдар ошо окушуң керек, анан таза болушуң керек, анан отличница болушуң керек, анан 1-4 үчүн ыйлагам да. Ушунча мен мына чет жерде 1-4 алып калдым, 5 окушум керек болчу депчи. Анан ошентип жүрүп, ошо сен эмнеге 4 алып калдың деген үчүн апам мисалы мугалим болчу да, апам өзү дагы кыргыз тилден. Анан ошого мындай аябай ыза болчу экенмин да. Анан постоянно мындай ачкичен, өзүң деле карабайсың, чачыңды байлайсың, ачкичен, анан музыкальный школго да барасың, моундай китептериң менен жүрөсүң, анан сенин одноклассницаларың мисалы сени төрт көз же болбосо ботаничка деп мындай ушундай буллинг болгон менде делечи. Анан бирок бул жактан дагы өзүмө дагы мындай рахмат айтсам болот, анткени жакшы фундамент болуп калды, база болуп калды. Анан азыркы учурда көп жерден ошол базам жардам берет десем болот. Бирок ошо апам жанагы 4 деген баа үчүн сен ушун эметип кал, болбосо ошол деле ошол баа эч кандай роль ойногон жок десем болот да. Мисалы красный диплом менен бүттүң, орношкондо деле дипломго карабайт экен госслужбадачы. Госслужбада конкурс менен өтөт экенсиң. Же таанышың менен анан конкурста мындай 3-4 этап собеседование, тест болуп ушинтип өтөт экенсиң да. Анан мен красный диплом деп эле мактанасың го, тилечи мынтип. Нифига, сен диплом барбы, только бар наличие да, а так оберткасын эч ким карабайт экен. Там сколько оценок да, кандай оценкалар экен деле эч ким карабайт экен. Анан в итоге ошол госслужбада 5 жыл иштедим, окумуш стаж алдым дедим. В итоге азыр блогер болуп жүрүп. Блогерликтен өзүмдүн бактымды таптым десем болот. Наоборот, ошол жактан көбүрөөк. Кайра мамлекеттик жумушка кайткыңыз келбейби? Жок. Чын эле жок. Кандай десем, бизди көрүп жаткан көрөрман ойлонушу мүмкүн да, булар блогерлер да, бул атактуу инсандар да, булардын шарты бар да, булар кыйын болуп ушул жана жеке чек ара тууралуу сүйлөп атышат, акылдуу болуп атышат деши мүмкүн да.
мисалы үчүн элестетсеңиздер, эгерде сиздер айылга турмушка чыгып, айылда жанагындай эми ысык суу жок, балким эми бирок азыр Кудай шүгүр айылдарда жакшы эле шарт болуп калды. ооба Көпчүлүктө. Бирок шарты жок үй бүлөдө жашап калсаңыздар, жекеликти жанагындай чек араны кантип сактаганга шарт түзөтүлгөн. Мы тоже вышли из таких семей. Жок, биз билебиз да. Жок, ошол балалыкта балаңыздар андай болбой эле койсун, бирок эгер ошондой үй бүлөдө болсоңуздар, кантип бул абалдан чыкмак элеңер, кантип аң сезимдүү ата эне бойдон калмак элеңер. Как я говорила, это самое главное счастье детям дарить. Тут уже не важно. Богатые тоже плачут. Тут просто твое внимание, твоя любовь. Сенің сүйің, жылуу мамилең, ушу мындай балаңа болгон кадимкидей мындай балаңды кучактаганда бала да аны сезет да. Просто мындай мен келдим, настроением жок, анан отвали да. Бул жерде ушунчалык сүйүп балаңды эметсең, здесь не важно, богатый ты, бедный ты. Я имею в виду жанагы, бул сенин айпадың, бул сенин бөлмөң, бул сенин кроватың деген нерсе жок болсо, сиз кантип ошол жеке чек ара жөнүндө кеп кылат элеңиз? Если у вас нету условий. Ну хорошо, нет айпада, есть коро. Өзүнүн кийими, өзүнүн эмеси ооба. Мисалы. негизи Не, я к тому, что, я извиняюсь, Бекзада, я к тому, что не надо это подкреплять в материальную сторону. вот У меня вот есть пример. Зачастую бир келинчек жакшынакай квартирага көчпөйлү, көрүп атат, күйөөсүнүн шарты бар да, жакшынакай квартирага көчпөйлү, анан муну кылбайлы, 2 комната эмес 3 комната кылбайлы. Бул деген аял затынын өзүнүн сапаты. Биз деген уют, мы создаем уют. Нам всегда хочется свой дом. Нам не интересно, что там. Вот мои дети, мой дом, мои родители, вот, я забочусь об этом. Это генетически заложено в женщине, ровно так же, как и в мужчине, генетически заложено зарабатывать деньги. Пошел, мамонта убил, принес добычу. Мужик, вот. Да? Вот это у него тоже генетически заложено. А бул жерде да, материальный тарап, анан ошо кыз болсо мындай көчпөйлүү десек, күйөөсү айта берчү да. Ай, мына тиги айылдагы келинчек разы болмок. Сен разы эмессиң. Тебе все мало, тебе все мало. Бул тарапта мне айткым келет. Тут же, если есть возможность двигаться, ты двигаешься. И ты можешь находиться и жить в селе, и там тоже развиваться и жить счастливо. Да. Иногда даже счастливее, чем люди, которые в городе живут. На самом деле правильно, потому что И дети душевнее да, получаются. бизде мисалы ак өргөдө коrodо балдар бар го, эрмекти тосуп алып акча сурагандарчы. Ошолордун жашасын карап, мындай кызыктуу да. Анткени алар телефон, гаджеттерге көп эмес, көчөдө ойношот да. Мен дагы эми азыр укмуш болуп айткым келбейт, может быть, каныкей андай болбой калышы мүмкүн, бирок кийин мен каныкейде ошо биздин көчөдөгү балдар менен ойносо дегим келет да. Бети кызыл болобу, кир болобу, ушундай балалыкты бергим келет да. Самые классные базовые ценности, которые ты никогда в жизни не купишь. Мен айтайын дегеним, кээде адам өзүнө Шылтоо табат да, шылтоо. Мунун эми үй бүлөсү бай да. Мунун мындай чоң жакта иштеген байкеси бар да. Менин эчтекем жок. Ошон үчүн мен эчтеке кылбайм. Ошон үчүн мен өзүңөр алек болгула. Мен эчтеке кылбайм. Азыр мүмкүнчүлүктөр аябай көп Аң сезимдүү ата эне болбой эле койсом болот. Булардын жашоосу башка, менин жашоом башка. И давайте жөнөйм деп кетип калдым. Урмат эле туура айтып атат, андай ачык болуш керек, адамдар бар. Андай адамдар бар. У меня ничего не получается, потому что кто-то лучше меня, умнее меня, а у меня ничего нет. Ну, я и буду сидеть на ничего. Меникиндей эле, мисалы, сен дагы бир билинбеген ойношуң бар да, сен дагы бир бай бирөөң бар да. Бар да эле деген сыяктуу. Бар деп кое берейинби? Бар, анан не деп коеюн, мына Ооба, бул белгилүүлөрдүн аял болуп анан ошентип көтөрүлүп кетишти да, мисалы. Азыр болсо карасаң кыйын болуп сүйлөт. Мен болсо бирок кечирип кой. Болочок комментарийлерге жооп берип атам. Бирок кечирип кой, да, никто не видит, как Айзада впахивает, да,
как она тратит то время, которое она могла проводить с семьей, с родителями, она тратит на тот же макияж, прическу, идет и ведет 6-часовое мероприятие на каблуках, получает иногда и хейт, и добро, а клиенты тоже разные бывают. Никто же этого не хочет видеть. Ровно так же я могу это о себе сказать, и Бигзада может о себе сказать. Никто не знает, какие скелеты на шкафу, и никто не сможет пройтись по нашим тапочкам, пока его нога не будет в наших тапочках. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои тапочки тоже блестели, дорогой мой, попу поднял и работай. Түшүнүктүү, мынакей замандын эң мыкты кеңеши болду окшойт. Көтөнүбүздү көтөрүп иштейли. Ошол. Анткени мен мисалы Бекзада айымдын блогун карап отурганда айылык келиндик көп мисалы блог жасаганда көбүрөөк комментарий, лайктарды алат да, мисалы өзүңүз айттыңыз го жөнөкөйлүккө жакын депчи. Мисалы айылдык эле жашоону жашап аткандай сезилет да, мисалы бир жагынан карасаң баласын карап атат, бир жагынан съемка тартып атат, бир жагынан короого чыгып алып эшикти шыпырап атканы же болбосо короонун дагы бир жерине кирип алып балык бышырып атканы мисалычы. Ошол эле нерсени айылда жүргөн келин деле жазса, азыр баардык платформа ачык да. Негизи менин блогумду азыр баягы искренность деп көп трансляция кылып калышпады. Мен ушул мейнстрим боло электе эле, оказывается, киргизип баштаптырмын да. Анан баягы айтып кеткендей эле башында Инстаграмда идеальный жашоону көрсөтө берчик, биз деле мен деле көрсөтчүмүн да. Анан баягы макияж жасап, эме кылып, анан келгенде үйүм жанагындай болуп атса, бытым баягы үйдөгү тиричилигим жанагындай эле болуп атса, эмнеге мен аны көрсөтпөшүм керек? Анан ойлондум, мен Инстаграмда ушундай эле мен деле ушундай эле адамдар көрөт, ушундай эле келиндер көрөт. Эмнеге мен ошону көрсөтпөшүм керек деп көрсөтүп, анан өзүмдүн ошол блогумдун эң чоң посыл десем болот да. Посыл ушунда да. Мен деле силердей эле келинмин. Мен деле силердей эле кайын менен жашайм. Менде деле ушу сиздикиндей эле тиричилик, условия деле көргөндөр мына ушундай эле да. То есть условия деле укмуш, там элитный квартира деп деле айтпайсың, особняк деп деле айтпайсың, как у всех да. Анан ошону учурда дагы мен келиндик кызматымды да кылып, анан өзүмдү дагы сүйүп, өзүмдү дагы жакшы карап, кийинип, ошону трансляция кылайын дедим да. Келиндер, силер деле ушундай боло аласыңар депчи. Анан дегенден кийин азыр көп келиндерди байкап атам, мотивация алышат да. Анан кийин Бекзада, мен силерди көрүп, мен дагы мисалы боенгонго курска записала алайын, или болсо жок эле душка түшүп, чачымды укладка кылып, бир мындай эме кылайын дедим деп өзүн сүйүп да. Негизи аял киши биринчи өзүн сүйүш керек экен да. Сен сүйбөсөң өзүңдү, сени эч ким сүйбөйт. Биринчи өзүңдү сүйсөң, анан баары сени сүйүп, сени сыйлап баштайт экен да. Бул жерде азыр бүт тараптардан өзүңдү сүйүш керек деп биз айтабыз го, люби себя. Любовь к себе, в первую очередь, она должна быть благородной и благодарной. Любовь к себе, она не должна нести боль другим вокруг. Тогда это не любовь уже. Это уже эгоизм. Тут вот нужно большую грань брать. Анткени мен деле Инстаграм баракчагымда өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөрдү тигиндикиле десем, бир байке жазып баштады. Сени карап, менин аялым кетем деди. Анан сен күнөөлүүсүң, ушу мен ажырашайын деп атам. Мен аялым кетем деп атат. Мына сага окшоп чалчактап тигинтип атат, мынтип атат десе, мен айттым, байке кечирип коюңуз. Бирок сизде баш бар, аялыңызда да баш бар. Может, вы как-нибудь сами? Я не причина того, что ваша жена решила от вас уйти. Если она решила от вас уйти, посмотрев, что она увидела блогера, который вот так ведет себя, тогда, может, вам лучше уйти, потому что она ведомая. Может, вы сядете, поговорите? Коммуникация, да. Вот. Коммуникация аз. Мен ошол айтып атам. Ата бала. Нас не учили разговаривать. Аял менен эркек, күйөөсү аялы. Урмат, сколько раз в день ты разговариваешь с женой? С женой. Душевно вот так прям разговаривать деген нерсе жокко эсе. Бирок мен аракет кылам. Келип отуралы, сүйлөшөлү, сен жашооңдо миссияң эмнеге кызыгасың, эмнеден бакыт аласың. Классно, когда у вас есть точка соприкосновения. Деп сурап аракет кылам, анан кийин кээде баарлашуу болот. Бирок бул аябай аз. Көбүрөөк жыт быт бүттү. Ошо менен бүтүп калат да тилекарыш. И кыздарды өстүрүү бар,
тарбия болот. Бирок эң маанилүүсү сиздер бүгүн мага мындай көзүмдү ачтыңар. Аялга жок дегенде өзүнө убакыт берели, анан шашпай биз экөөбүзгө убакыт берели, анан кийин барып балдар болуп кете берет экен да көрсө. Бизде мисалы Эрмек экөөбүздүн эмне мага жагат да, биздин үй бүлөбүздө биз аябай көп сүйлөшөт экенбиз да, байкап көрсөмчү. Эрмек экөөбүз эмес, биз үй бүлө менен дагы, кайната кайнене менен дагы биз баягы чай ичип отурганда дасторкондо жашоо узарат деп коет эмеспи? Ошол себептен атамдар менен отуруп чай ичкенде дагы аябай мындай баарлашып жакшы көрөбүз да сүйлөшкөндүчү. Анан кийин Эрмек менен дагы өзүбүз калганда дагы сөзүбүз бүтпөйт да. Сүйлөшөбүз, тияктан анан идея келип ушундай мындай. Анан ошондон ойлоп калдым да, аял киши менен эркек киши сүйлөшпөй калганда вот мындай ошондо отношения бузулат окшойт да. Ошол себептен именно ошо коммуникация керек да. Сүйлөшүш керек экен да. Сүйлөгөндө бири-бириңди жакшы түшүнөсүң. Анан кандай десем баягы сүйүү дегенде биз сүйүүнү как мындай любовь, эмоции, бабочки в животе эмес да. Сүйүү деген бул биринчи очередь бири-бириңди угуп, бири-бириңди түшүнүп, анан ошо сүйлөшүш керек да деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнчачы сүйүү деген ушундай 3 баланын энеси болгондон кийин жашоодо көп нерсени көрдүңүз. Мен мисалы турмушка чыккым келет, сизден кеңеш сурай турган болсом, Мээрим айым айтсаңыз мага кайсыл башка кеңеш бере аласыз десем? Сүйүү деген у каждого человека любовь, она же по-своему, если разрешите на русском, наверное, скажу, у каждого человека любовь, она по-своему ассоциируется, по-своему выражается. Да? Для кого-то любовь – это съесть эту печеньку, он счастлив, да? А для другого человека любовь – это хоть, я не знаю, на 10 секунд увидеть человека, который ему нравится, улыбнуться, обнять и уйти. Вот это любовь. И проявление этой любви, она разная. Для меня любовь – это свобода. Для меня это любовь, это мои дети, это продолжение меня. Представляете, я люблю этот мир, и он продолжается в моих детях. Это же вообще как круто. Да. Вот это любовь. Любовь – это мы. Если бы мы бы не любили, мы бы тут с вами не сидели. У нас любовь к нашей работе. Вот смотрите, какие у нас прекрасные операторы, помощники. Они все любят свою работу. И благодаря любви этот мир, он движется. И если брать любовь к человеку одному, да, это там страсть, бабочки, понимание, поддержка, да. Любовь к миру, она такая. Любовь к стране, она вот она вот. Элемичин, да, там. Вот. Любовь к подруге, она вот. То есть это все про то, насколько ты себя счастливым чувствуешь, насколько тебе комфортно, насколько ты свободен в своих чувствах и в выражении своих чувств. Представляешь, я могу сидеть с тобой, Урман, да, и говорить: блин, я тебя люблю, ты классный. Вот потому что ты вот так созидаешь, ты это делаешь. Да? Айзада, я тебя люблю, вот ты офигительная, ты такая молодец. У нас так мало ведущих, кто на кыргызском разговаривает, а ты вот и красотка, и там успеваешь, и это делаешь. Какие вы сейчас эмоции чувствуете? Это же классно. Вот она любовь. Вот я Бигзаду с Эрмеком обожаю. Это вообще классная для меня пара. И когда у них появилась дочка, я сидела вместе с ними и рыдала. Я вас так люблю. Надо делиться этой любовью. Ну, если мы этим не делимся, ну, грош нам цена тогда. Сүйүү эфирде сүйүү сөзү менен бири бирибизге мамиле менен мындай жыйынтыктасак болчу да? Ооба, сүйүнүч бөлүшсө көбөйөт дейт. Ооба. Кайгы бөлүшсө азаят дейт. Ошондуктан көбүрөөк баарлашалы, ич ара, өз ара, үй бүлө ичинде кыскасы сүйүүнү көбүрөөк тараталы. Барлооңуздар биздин подкастыбызга көңүл буруп, лайк басып, комментарий жазып койгоңуздар үчүн алдын ала сиздерге рахмат айтабыз. Сүйүүгө толгон балдар көп болсун, сүйүүгө толгон көздөр көп болсун. Сиз бул эфирден кандай эмоция алдыңыз? Сөз комментарийге жазып өтүңүз. Күтөбүз. Вау. Рахмат, жакшы. Аябай сонун. Жыйынтык болду. Браво.